Негизи өлкө жетекчилигинин койгон тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин тиешелүү токтом долбоору даярдалды. Ал токтом долбоордун максаты болуп ушул ОСАГО боюнча болгон айыппулдарды, штрафтарды 1 январдан 1 июлга жылдыруу болуп эсептелет. Ушул максатка ылайык биз күтүп атабыз. Министрлер кабинетинин ушул декабрдын аягына чейин боло турган отурумунда бул токтом долбоору кабыл алынып, тиешелүү тартипте элдерге жеткиребиз, Кудай буюрса. Рахмат, Марат мырза. Мен ойлойм бул туура чечим, анткени кыска мөөнөттө эми 1,5 миллион машинени ОСАГОнан өткөзүш бул мындай туура болмок эмес, физикалык жактан эч ким үлгүрүү эмес. Анан бирок ОСАГО жөнүндө эми элде ар кандай оо болуп атат. Мен бирок 3-4 күн мурун бир жерде отурганда кишилерден угуп калдым да, бирөө айтты: "Мен 2 машинем бар, мен барып ОСАГОдан өткөзүп койдум. Бирөө 1,5 миң сом төлөдүм, бирөөгө 3,5 миң сом төлөдүм. Эгер менин машинем жабыркап калса, бирөөнү байкабай сүзүп алсам, мага 500 миң төлөп берет экен, мага жакты" деди да. То есть адамдын ойлору ар кандай. Мен ойлойм, просто адамдарга түшүндүрүү иштерин кылсак, адамдар деле биздин жарандар туура кабыл алат.